Америкада иштеген ар бир экинчи кыргыз Кыргызстанга досторуна, туугандарына, тааныштарына карызга акча берип, анан алар менен жаман жакшы айтышып, урушат экен. Кээ бирлери ошол карызга акча берип, мен бирөөлөргө жардам кылып атам деп сүйүнүшөт экен. Бирөөгө карызга акча берүү бул жардам берүү эмес. Көпчүлүк учурда биз ошол адамдарды жаман адам кылып коебуз. Жаман адам болгонго салым кошуп коебуз. Себеби акча бир жактан оңой келсе, адамдар жалкоо болот, иштегиси келбей калат. Ошол себептен биздин Кыргызстанда көп адамдар акча бер деп эле сурап, жалкоо болуп отуруп калышкан. Мисалы, бир эле дос ошол Америкадагы досунан, Кореядагы, Орусиядагы досунан акча сурап, көпчүлүк учурда бекерчи жүрүшө берет. Буга себеп Орусияда миллиондон ашык кыргыз иштеп, биз кыргыздар өтө көп бутубузга туруп байып кеткен жокпуз. Себеби Кыргызстандагынын баары мага бер деп ар ай сайын өзүнүн мындайча айтканда порциясын сурап, ошол көптөр өзүнүн максатын ишке ашыра албай калышкан. Ошол үчүн биринчи ар бир адам өзүн коюш керек, өзүнүн бутуна туруш керек, андан кийин элдерге жардам бериш керек.